Салам достор, менин Instagram баракчамды карап жүргөн болсоңуз, анда билесиз, кече жакында эле биз жаңы рубрикага баштаганбыз. Сиздер менен биз тамак жасоону үйрөнөбүз. Көпчүлүктөр торт жасагыла деп сунуш киргизди. Ошондуктан бүгүн биз торт жасагыла деп чечтик. Ал эми мага жардам берген, жок, тескерисинче болуп калат, мен жардам берген болуп калам. Динара деген айым, Карагат кондитердик үйүнүн жетекчиси. Саламатсызбы? Саламатсызбы силе? Айтсаңыз, бүгүн кайсы торт жасайбыз? Бүгүн биз буйруса, Асель айым менен Whoopie Pie тортун жасайбыз. Көпчүлүгүбүз учурда аябай белгилүү болуп жаткан тортордун бири. Ошон үчүн айымдар барыңыздар, кагаз ручканы алып рецептти жазып алыңыздар. Ооба, сөз. Бизге эмне керек ал үчүн? Бизге биринчи биз бисквитин жасап алышыбыз керек. Ал үчүн бизге бул жердеген жумуртка, кум шекер, сахар, сливочное масло, сметана, анан кургак ингредиенттер керек: ун, какао, разрыхлитель, сода, туз. Ошол биринчи бисквитин жасап алып, андан кийин этап менен кремди да айтып беребиз. Баарын биз жазып коебуз, жоготпойсуз. Келиңиздер, баштайлы. Видеонун астында сөзсүз рецепт жазылат. Сохранить этип алыңыздар деп. Кеттик анда. Баштайлы, бисмилля деп. Биринчи бул менен же миксер менен кылабы, как удобно? Жок, венчик менен кылабыз. Давайте. Бул жака сахарды кошобуз. Жумуртканын үстүнө. Биз бул сахарды дайындап алганбыз да, 250 грамм. 250 грамм. Ошон үчүн баарын эле кошо беребиз. Сахарды коштук. Жакшылап аралаштырабыз. Үйдө тараза жок болсо эмне кылышат? Эгер үйдө тараза жок болсо, анда өлчөөчү кашыктар болот, же өлчөөчү приборлор менен кылса болот. Же мындай көрүп деле көз өлчөм менен деле кылса болсо керек, э? Негизи тараза менен кылганда дагы жакшы болот да. Май кошобуз. 150 грамм кошобуз. Жакын арада кондитер курс болот экен. Сиз өзүңүз ушундай кондитер болом десеңиз, же болбосо жөн эле үйдө өзүңүздүн досторуңузду же туугандарыңызды ушун торттор менен баалабат этем десеңиз, анда сөзсүз түрдө үйрөнсөңүздөр болот. Курс өзү 14 мүнөт турат экен, бирок бизде сонун мүмкүнчүлүк бар. Бекер окугуңуз келсе, анда биздин ар бир выпускубузду көрүңүз. Күндө кайсы тамак жасасак, ошону кайталап өзүңүздүн баракчаңызга киргизиңиз дагы, бизде отметка кылыңыз, сторисиңизге киргизиңиз, же болбосо пост кылып киргизиңиз. Ошол биз сизди көрүшүбүз керек. Балким бизге комментарий жазасызбы? Ошондо сиз бизден бесплатный курс жеңип алышыңыз мүмкүн. Курс канча күн болот? 10 күн болот, толук курс. Эми ун кошобуз, э? Ун кошобуз. Анан какао, сухой ингредиенттердин баарын кошо алабыз. Мындай кылып кошобу. Канча кошуш керек буну примерно? Давайте сиз аралаштырыңыз, мен кошуп берейин, э? Тортко жетпей калса эмне болот? Дагы бир аз кошолот. Бир болсо катылып кетет. 500 беле? 120. Торт жасайбыз. Атамдын туулган күнү баса белгилеп кетели эртең. Ошого бизден торт болсун. Атамыз жакшы адам болсо да. Ошо. Биринчи жолу торт жасап жатабыз. Мен жасап жатам, ошондуктан. Болду. Канча кошобуз буга? 90 грамм кошулуш керек. Обычный какао, э? Негизи колдон келишинче жакшы сапаттагысын алган жакшы болот. Торттун даамы да жакшы болот, цвети да жакшы болот. Туз бул жакта. Бир аз туз. Бир аз кошпойбуз туз. Разрыхлитель кошот экенбиз.
1 чайная ложка. Примерно. Негизи 1 чайная ложка салат. И бираз көз өлчөм менен ванильный сахар. Ваниль кошуп койсок болот, жакшыдан бериш үчүн. Азыр эле жыты укмуш болуп жатат. Сода. 1 чай кашык сода кошобуз. Бүт бардык ингредиенттерди кошуп алдык, эми жакшылап аралаштырабыз. Эң негизгиси жакшы сапаттуу продукталарды алыш керек экен да, аябастан, Себеп үй шартында жасалган торттордун айырмачылыгы ошол сапаттуулугунда болот да, бүт натуральный нерсе колдонулат. Мисалы маргарин колдонулбайт, таза сливочный масло колдонулат жакшы проценттеги. Негизи мен сурагым келет да, биринчи жолу тамак же болбосо торт жасаганда сизде кандай провалдар болгонбу же дароо эле сонун кылып жасап кеткенсизби? Албетте бизде дагы биринчи окшошпой, акырындык менен окшошот бардык нерсе. Негизи эле бир жакшы результатка жетиш үчүн көптөгөн эмгек кылыш керек да. Ошонун сыңарында эле бул деле көп эмгекти талап кылып, биринчи жасаганда аябай окшошпосо дагы акырындык менен окшошуп кетет. Ар бир аял заты жакшылап өздөштүрүп алат деп ишенем да. Бир күнү өзүм да жасап көрсөтөм. Динара, сиз окшошпой калабы, окшошпой көрөсүз. Ооба, менин сөзсүз түрдө экзамен алыш керек. Мен үйрөнгүм келет, көптөн бери мына курстарга баргым келген. Ошон үчүн көптөн бери сурап жүрдүңүз. Кичке жасаганга аябай кызыгам деп. Азаматсыздар. Сонун болуп атат бул жак. Эми духовкага бышырабыз 180 градуста. Мынакей биздин бисквитибиз даяр болду. Эми биз эмне кылышыбыз керек? Бышырыш керек, Духовканы 180 градуска жылытып алышыбыз керек, туурабы? 180 градуска духовканы коебуз. Анан ар бир бисквиттин каты өз-өзүнчө бышыш керек. Ошол үчүн 2 формочкага бышырып жатабыз. Мындай формочкаларды каяктан алсак болот? Биринчи жолу жасайлы деп атсак. Формочкаларды базардан алса болот. Мисалы Дордойдон дейм. Чуңкайдан, Чуңкайдан деле тапса болот, ооба. Же болбосо жөн эле пакетке деле кылса болсо керек, үйдө жок болсо, мындай. Кондитерский мешок жок болсо, Жука болуш керек окшойт, бираз жука болуш керек. Биринин үстүнө анан бышкандан кийин биринин үстүнө бирин коет окшойбуз, Болду, эми духовкага. Биз духовканы предварительно ысытып алдык. Ысыды экен. 15 минуттан кийин бисквитибизди алып алабыз. Ал эми мынакей биздин бисквиттерибиз бышып калды. 4 дана чыгардык. Азыр эми кремин даярдайбыз. Бул кремге творожный сыр. Творожный сырга биз сахарная пудра кошобуз. Канча грамм? 150 грамм. Натуральный сливки колдонобуз. 33%. Муздак болуш шарт деп айттыңыз, Сөзсүз түрдө муздак болуш керек. Себеп крем жасаганда сливки муздак болбосо, анда крем жакшы болбой калат. 300 грамм. Миксер иштетебиз, Мороженое сыяктуу болуп тур, муздак болуп. Дандуу болуп турбу? Сонун болуп тур мынакей, мыяктан еще.
мороженое жегендей эле болдум. Таттуулугу нормальный, Он. Теперь эми тортубузду кооздойбуз, Келиңиз. Эми бисквитти бышырып алдык, крем жасап алдык. Кооздоп баштайбыз. биринчи жолу бисквит коюп жатам. Көп катуу сындабаңыздар. Кандай кылдыңыз эле бягы? Мындай эле жөн эле. Модун чек. Мынакей биздин тортубуз да даяр болду. Ал эми дегустатор катары биз Нурланды чакырдык. Не кылышым керек эми? Тамак Жеш керекпи? оз тийгизип, айтты. Чынын айтышың керек. Чынын айтышым керек, жакпай калсачы. Жакпай кал деп айтышың керек. Жок, 2 саат даярдадык, если что. Ошо мына аз жакшы айтып коюшу мүмкүн да. чынын айт, чын жүрөгүңөн чыксын. Сон болуп турбу? Чынында да сон болуп. Свежий. Сиз жазасыз специалия. Көрдүңүзбү? Жеп койбойм. Жебейин а барына. Жактабы чында эле? Күнөө жасап берем, а? Адам шок кылып бербейди. Бирок күнгө жасап берет. Ошол рецептти буюрса биз жазып коебуз. Сиз дагы жазаңыз дагы бизде отметка кылыңыз. Баса белгилеп кетчү нерсе. Азаматсыз. Чоң рахмат. Биз дагы бир тамак жасадык. Тилекке каршы убакыт болгон жок, конок келип калгандар үчүн. Азыр сиздерге көрсөтүп койбойлу кандай тамак жасаганыбызды. Макул. Ал эми бизге коноктор келип калып тартканы жетишпей калдык. Тилекке каршы бирок биз 2 тамак жасаганбыз. Бул мынакей биздин гарнирибиз даяр. Ата көп жасадык. Эми дегенде үйдө эл көп, көпчүлүк. Ал эми бул жакта гарнири бар. Ысык. Кандай сонун. Ал эми мынакей биздин тамагыбыз даяр. Бул жерде картошка, болгарский, помидор. Ал эми бул үстү, ал эми экинчиси бар. Экинчисинде бизде атайын эт, фаршированный картошка и соус. Ал эми мына экинчи тамагыбыз даяр болуп калды. Ушинтип столго берсек болот, мынакей. Ал эми бул тамакты кантип жасайбыз деген суроо болсо, анда мына көрсөтүп кетейин. Жөн эле фарш аласыз даяр, пияз,
болду. Туз кошуп өзүңүз аралаштыра бересиз. Анан кийин картошкаларды өзүңүз каалагандай турап, протеинге тизип коесуз дагы, болду. Духовкага 180-220га коюп койсоңуз бышып калат экен. Мага өтө жакты. Карагатка, Динарага чоң рахмат айтайын. Ал эми бул айымдын баракчасына кирип көрсөңүздөр болот. Өтө зор эмгек кылат. Чоң рахматыбызды айтабыз. Ал эми сиз менин ар бир видеомду көргүңүз келсе, анда YouTube каналыма жазылыңыз дагы, коңгуроону басып коюуну унутпаңыздар. Ар бир видеомду көрүп турасыздар. Ал эми Динарага чоң рахматыбызды айтабыз. Өтө сонун болду. Буйруса биз күндө болбосо дагы күн алыста сиздерге ушундай чыгарылыш чыгарып туралы, Барыңыздарга рахмат. Рахмат сизге да терең. Биз менен болуңуздар. Ийгиликти үйрөнөрүңүз. Ооба, ал эми кайсы тамакты кийинки иретте жасоону сурагыңыз келсе, анда комментарийге жазып коюңуз.